Манас, Данакер, даңқ ордендери, эрдик, даңқ медалдары, ардак наамдар жана ардак грамоталар. Бул мамлекеттик жогорку сыйлыктар өлкөдө таманакы маңдай тери менен өз ишинде бар тапкандарга берилет. Салтка айланган сыйлоо аземи ал Арча мамлекеттик резиденциясында өтүп, кесип ээлерине сыйлыктарды президент Садыр Жапаров тапшырды. 80 жаштагы медицина илимдеринин доктору профессор Мамбетакун Намазбеков Кыргызстанда алгачкы рет кан тамыр хирургиясына чейир салган дарыгер. Заман талабына жараша изденүүнү талап кылган кан тамыр хирургиясы боюнча сыйлык эсинин 200дөн ашык илимий эмгеги, 2 ойлоп табуусу жана окуу китептери бар. Азыр ал күнү түнү дебей убактысын сүйгөн кесибине арнап, ага ууда эле болочок өмүр сакчыларына билим берип келет. Айтуусунда өлкө жылдан жылга өнүүгө карай бет алышы маанилүү. Мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, жаңы болгон операциялардын баарын дүйнөлүк деңгээлде жасап атабыз. Биз бул жактан артта калган жокпуз. Бирок жаңыдан оператор болсо, керектүү оператор болсо, мындан дагы жакшы иштегенге мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Эң негизгиси бул бюджеттик организацияда иштеген врачтардын, мугалимдердин айлыктарын көбөйтүп, ошолордун жашоочу турмуш шаардын өзгөрткөнгө, жакшылык калпыраганга көп аракеттер жасап атат. Ошону менен бирге экономика жагындагы көп көңүл буруп. Мамбетакун Намазбеков өңдүү эл сыймыктары калың журт үчүн шамчырак болуп, аларды алга сүрөп, шык дем берип, акыры улуттун уңгусу менен өзөгүн түзүп калат. Мындан улам сыйлоо аземинде сөз сүйлөгөн президент жалпы эл журттун назарына илинген инсандарды учурунда баалап барктап, кастарлап алуу улуттук рухту даңктоого жана шыктандырууга багытталган мамлекеттик саясат болуп эсептелерин айтты. Кыргыз Республикасынын социалдык экономикалык интеллектуалдык жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө кошкон зор салымы, ошондой эле кесиптик ишмердигиндеги албан жетишкендиктер үчүн бир катар мекендештерибиздин эмгегин баалап, мамлекеттик сыйлыктар жана наамдар менен сыйланып жатышы жалпы коомчулук сыймыктана турган окуя. Кудай берген таланттын же талбай иштеп, талбай изденүүнүн өз кесибин сүйүп, мээнет төгүүнүн акыбети сөзсүз кайтары мына бүгүнкү сыйлык ээлеринин басып өткөн байсалдуу жолунан эле ачык көрүнүп турат десек жаңылышпайбыз. Элибиздин сый урматына татыган ар кыл кесиптин чыныгы кесипкөйлөрүнүн эмгегин баалоонун өзү эле мен үчүн дагы ары сыймык, ары кубаныч, ары атуулдук милдет болуп турат. Сиздерди чын жүрөктөн куттуктап, ата мекен алдында кылган ак кызматыңар үчүн силерге ыраазычылык билдиремин. Өнүгөм деген өлкө эң ириде мамлекеттеги билим берүү системасына олуттуу мамиле кылуусу шарт экенин дүйнөлүк тажрыйба тастыктап келе жатат. Мына ошондуктан эң алды менен реформаны талап кылып жаткан ушул тармакта келечек муундарга татыктуу тарбия менен терең билим берүүнүн түйшүгүн тартып, алдыга коюлган максаттарга жетүүгө бар күч кубатын, бүт өмүрүн арнаган мугалимдердин эмгеги опол тоодой. Алардын ичинен Өмүрзак Мамаюсупов, Халима Ашырбаева, Маша Чыныбаева сындуу мугалимдер Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими сыйлыгына татыды. Ошондой эле окурмандарга повесть романдарды жараткан жазуучу Мелис Абакиров, композитор Сардарбек Жумалиев, кыргыз сүрөтчүлөрүнүн жана скульпторлорунун даңкын улаган Жылкычы Жакыпов, Виктор Шистопал жана башкалар улуттук маданиятты жаңы деңгээлге көтөрүштү. Наверное, это за весь объем того, что я сделал в республике. Мен жашоомдун жарымынан көбүн республика үчүн арнадым. Бул аралыкта кылган эмгегим бааланып, сыйлык берилип жатканы кубантат. Бул 85 жашка чыккан курагымда ишмердүүлүгүмдүн жыйынтыгы эмес. Бул калган өмүр жашымда да болгон күч аракетимди чыгармачылыкка арнаганга түрткү берип жатат. Өлкө бүтүндүгүн жана чек арасын коргоодо чеп болуп турган аскер кызматчылары, айыл чарба, энергетика дегеле ар кыл тармакка өмүрүн арнаган кесип ээлери адал эмгектенип, коомду жакшыртууга салымын кошуп жатат. Президент бул биринчи эгемендүү Кыргызстанда канча президенттер болсо, биринчилерден бул кыргыздын байлыгы кыргызга кызмат кылсын деп күмтөр маселесин чечкиндүү өзүнүн чаралары менен өзүбүзгө кайтарып берди. Ошого 12 жылдан бери кичине да болсо өзүмдүн салымымды кошконума мен да сыймыктанам. Мал чарба өстүрүү боюнча, балык чарба өстүрүү боюнча, анан өсүмдүктөр өстүрүү боюнча. Көп жылдан бери ушул ишкана менен алектенем. Ушул
иштер менен алектенем. Ошо бүгүнкү күндө 100дөн ашык кол алдында 100дөн ашык адамдар эмгектенет. Сыйлыктын ардак грамотаны президенттен жана мамлекеттин сыйлыгына ушул мамлекеттин социалдык экономик өнүгүшүнө ошо көп салым кошкон үчүн алдым. Көп жылдык эмгек бааланып, мына бүгүн биздин мамлекетибиздин башчысынын атынан Кыргыз Республикасынын грамотасы менен сыйланып атам. Өтө кубанычтамын. Бул сыйлык жалгыз эле меники эмес деп ойлойм. Мен иштеген коллективдин сыйлыгы деп ойлойм. Ошол учурдан пайдаланып, ошол менин иштеген коллективиме дагы ыраазычылык билдирип кетем. Өтө кубанычтамын. Бүгүнкү сыйлык ардагерлерин да куттуктап кетмекчимин. Келечекте ошо Кыргыз мамлекети үчүн кызматыбызды кыла бермекпиз деп айтмакмын. Саурбаева Сюита Оңолбековна, Кыргыз Республикасынын коомдук телерадио берүү корпорациясы. Эгемендүүлүк алган жылдардан тарта өмүрүн журналисттик кесипке арнап, коомчулукка так, объективдүү маалыматтарды жеткирип, мамлекеттин кызыкчылыгын маалымат айдыңында коргоого салым кошкондор жок эмес. Азыр коомду негативдүү маалыматтар менен адаштырып коюбат эле. Буга бүгүнкү күндө эл аралык мамилелерге туура келбеген калпыс маалыматтарды тараткан учурлардын болуп жатканы далил. Ошондуктан тажрыйбалуу журналисттер ар бир маалыматты берерде өлкөнүн тынчтыгын, кызыкчылыгын сактоого, калыстык, тактык жана бейтараптуулук принциптерин сактоо зарыл дешет. Мамлекеттин коопсуздугу, элдин коопсуздугу, анан маалыматтын тактыгы, расмийлиги үстөмдүк кылыш керек. Качан гана ушул аспектилер эске алынганда бизде журналисттердин да кадыры баркы болот, массалык маалымат каражаттардын да кадыры баркы болот. Өзүңүздөр билесиздер, азыр дүйнөлүк тенденция интернет өнүгүп атпайбы? Интернет санарип дегенден жакшы жактары да болот, анын тескери жактары да болот. Биз баягы оперативдүүлүктү мен биринчи берем дегендин артында көп учурда биз ушундай коопсуздук маселелерин ойлонбой калып атабыз. Мен ошон үчүн айтат элем, ар бир маалыматты берип атканда журналист жеке жоопкерчилик алыш керек. Ана мен билбей калыптырмын, адашып калыптырмын, бирөөдөн алып көчүрүп койдум эле деген, бул деген мындай жоопкерчиликтен качуу деген да, мыйзамды билбөө бул жоопкерчиликтен мындай сени бошотпойт. Ошондуктан мен ойлойм, ар бир биздин ушул башка тармактагыдай эле биздин өзүбүздүн журналисттик этиканы сакташыбыз керек, өзүбүздүн кодекс сакташыбыз керек, өзүбүздүн мыйзамдарды сакташыбыз керек. Ошондо анан кийин бизде маалымат коопсуздугу сакталат деп ойлойм. Кыргызстан мамлекетибиз жалгыз экендигин, баягы Кыргызстандын патриот экендигибизди билбестен туруп ошолордун сөзүн сүйлөй берет. Эгерде ошол жигиттер, ошол кыздар мындай терең ойлонсо да, биздин мамлекетибиз болбосо алар кимдин ырдамакта, каерде жашамакта. Мен ошон үчүн бүт бардыгын ким экенине карабастан ошол Кыргызстан патриот болсо деп чакырып кетет элем да. Адаханов Дооронбек Адаханович, медиа холдинг Пирамида. Сыйлыкка татыган Пирамида телеканалынын башкы директору Дооронбек Адаханов маалымат айдыңында телеканал мындан ары да ийгиликтерди жаратууга салым кошоорун айтат. Бул сыйлык мен ойлойм, жеке менин эмгегим эмес, биздин коллективдин эмгеги, биз менен чогуу иштешкен кызматкерлердин эмгеги, үй бүлөмдүн эмгеги деп ойлойм. Келечекте ушул дагы телевидение тармагында ийгиликтерге жетишкенге аракет кылабыз. Кыргызстан өткөн тарыхына сыймыктанган, бүгүнкү жашоо турмушуна канааттанган, келечекке оптимизм менен караган эркин жарандардын өлкөсү болууга тийиш. Жапа-тырмак иш кылып, жарандар чогуу кол кабыш кылса, көздөгөн максаттар орундалат. Андыктан өлкө тынчтыгы жана ынтымагы маанилүү. Өлкө туруктуу өнүгүш керек. Туруктуу өнүгүш үчүн биринчиден пейил керек. Элдин пейили жакшы болуш керек. Пейил жакшы болсо эл тынч болот. Пейили бузулса, балдар пейлиңерди бузбагыла деп илгерки кыргыздын карылары айтчу. Биз кичинекей балдар бала кезибиз ушинтип эле. Анан эл тынч болуш керек. Эл тынч болсо мамлекет кайдан өнүгөт. Баягы бир уйдун 4 бучкагындай болгон кыргыз эли биз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, анан президенттин жүргүзүп аткан саясатын колдоп турушубуз керек. Эл биримдикте болгондо гана өлкө ийгиликтерге жетишип, өнүгүүгө багытталган пландарды ишке ашырууга мүмкүнчүлүктөр жаралат. Урматтуу сыйлык ээлери, айтайын дегеним баарыбызга биримдикти жана ынтымакты сактап, жапа-тырмак иш кылсак, бабалар мурастаган мамлекеттүүлүгүбүздү, көз жоосун алган касиеттүү жерибизди,
ага төрт тарабы шай келген нускалуу элибизди өнүктүрүп өстүрүп кетүү мүмкүнчүлүгүн туура пайдалана алабыз. Асыл максаттарга жетүүдө дагы да албан иштерди арбын жасай бериңиздер. Кыргызстан сиздер менен сыймыктанат. Дагы бир жолу алган сыйлыгыңыздар кут болсун, бар болуңуздар. Мээрим Дүйшөналиева, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.